Америкалық мықты батыр жөнүндөгү Бэтмен тасмасы Готэм Сити шаарында тартылган. Режиссеру Тим Бёртон, башкы ролдо Майкл Китон ойногон. Майкл Китон супер батыр костюмун кийгенден кийин эч нерсени укпай калган. Бирок мыкты роль жаратып берүүгө жардам берген. Соня, анда эмесе супер катачылыктарды баштасак, сөз сенде. Рахмат Жолдубай. Бул тасмада теле көрүүчүлөрдү алдап коюу кыйын эмес экен. Джек кыйтыр ууру болуп, сейфти уурдаш үчүн аштырат. Көрсө сейфтин замогу жок турбайбы? Нас подставили, ребята. Джек жини келип күзгүнү бир жаап сындырган учурда сыныгы жерге түшөт. Кадр алмашып күзгүнүн сыныгы столдун үстүндө пайда боло калат. Мунун күчү Джектин күлкүсүндө. Вы что, не слышали о целебных свойствах смеха? Көңүл буруңуздар, издөө салабыз. Мэриянын кире беришиндеги милицияларды издейбиз. Атышуу учурунда милиция кызматкерлери жалпы план менен алганда ордунда жок. Ой, кечиресиздер. Өздөрү келип калышты. Издөөнү токтотобуз. Любопытно, как они все это объяснят? Соня, бизди убара кылбай издеп жүргөн милиция кызматкерлери өздөрү эле пайда болуп калыптыр го. Же бул милиция кызматкерлери Гарри Поттердин сыйкырын колдонуп жатышабы? Балким үйрөнүп алышкандыр. Кымбаттуу Вики, кайсыл сүрөттү окуп жатасың? Сүрөттүн артында башка бал чагылып жатат го. Вы, наверное, пошутили? Ал эми азыр болсо искусствонун дагы бир аз үйрөнөбүз. Бул кадрда боёкту колунун манжалары менен кармап, сүрөткө колунун издерин түшүрүп жатат. Кийинки кадрда сүрөт таза бойдон. Өздөрү болсо жыргаап бийлеп жүрүшөт. Может быть, это и не искусство, но мне нравится. Искусство мейли тура турсун. Андан көрө Бэтмендин автоунаасы жөнүндө кеп кылсак. Макул Жолдубай. Карасаң, бул кадрда Бэтмен өзүнүн рациясы менен автоунаасын чакырып колуна түшүрөт. Ал эми кадр алмашкан учурда автоунаасы келген учурда деле сүйлөп жатат. Откуда у него такие классные игрушки? Бул кадрда каарманыбыз автоунаанын алдыңкы айнегин газ кирбесин деп жаап жатат. Жүрүп бара жаткан учурда арткы айнеги ачык эле бара жатат. Өзүнүн коопсуздугун ойлобой эле бараткан го. Же рулда башка каарманбы? Меня это уже не удивляет. Соня, бул автоунаада алдыңкы айнегин жаап алса эле болду экен да. Кызык. Рахмат сага, Соня. Ал эми биздин бүгүнкү тасмадагы каташылыктар ушулар болду. Соня жана мен сиздерге дагы да жаңы тасмаларда каташылыктарды таап көрсөткөнчө, көрүшкөнчө достор.